Мен балдар менен болгон учурда баягы сабакка даярданганым өзү бир чыгармага тете дейм да. Себеби ошол немеге кирип кетсем мен ушунчалык дагы бирин таап, андан дагы бирин таап чыгармачылык менен иштөөнү аябай жактырам. Анан ошентип сабакка даярданып анан эртеси балдар менен келип иштөө аябай кызыктуу. Чарчоо билбейм, мугалим үчүн эмгек, анан чыгармачылык керек да. Ошол эмгектен мындай неме кылбай эле, качпай эле иштеген адам баары бир эмгегинен баар табат деп ойлойм да. Тилекан Алкадырова минтип жаш балдар менен иштегенден эргип алат. Ар бир сабакка даярдануу окуучуларга түшүндүрүп берүү жоопкерчиликти талап кылат дейт. Бүгүн майрамга карата мектепте иш-чара өттү. Анын окуучусу Айдаралиева Умар ийгилик менен сүйүнө классына кирди. Манас тануу боюнча конкурска катышып, областта 3-чү орунду ээлеген. Бүгүн болсо класстан тышкаркы мектептик деңгээлдеги иш-чарага катышып, дагы бир жолу грамота алып келиптир балдар. Анда биз Умарды куттуктап коелу. Грамоталарың көп болсун, окууларың 5 болсун. Базаркоргон районунун 1-май айылынын тургуну Тилекан Алкадырова мектепти ийгиликтүү аяктап, Бишкектеги кыз келиндер институтуна тапшырат. 1-май айылындагы номер 16 Жоогазым балдар бакчасынын алгачкы жумушун баштайт. Ошондон 90-жылга чейин иштедим бала бакчада. Анан мында кайра перестройка, кайра жаралуу доору башталды. Ошондо бала бакчалар баары жоюлуп кетти. Ал мезгилде СМУДу деп биз Борбордук балдар бакчасынын бир мекемеси бар эле. Ошого карап мен номер 16 Жоогазым балдар бакчасында алгачкы иш жолун баштаганмын. Андан кийин 90-жылдары колхозго өтүп кетти дагы. Анан колхоздо 4 бала бакча бар эле. Ошол 4 бала бакчада башкарма мени заведующий кылып койду. Анан ошол 4 бакчада централизованный деп борбордук кухня жасады. Анан ошол боюнча 4 бала бакчанын үстүнөн иштеп турдум. Бирок 1996 жылы тилекке каршы колхоздордо тарап кетти. Ошо кайра жаралуу доору келип калды. Анан ошол учурда мен эми кандай мындан кийин кандай болуп иштейм, кандай деп ойлонуп отуруп, анан мектепке барып калдым. Мектепке барып анан бала бакчадан келгендиктен мен балдар мындай башталгыч классына мугалим кылып алышты. Анан ошол жерде номер 38 Алтай Осмонов атындагы мектепте иштеп калдым 96 жылы. Жакыпова Давлет деген эжек бар эле. Предмети кыргыз тили эле. Ал аябай мага жардам берди. Анан өзүм дагы аракеттендим. Ошентип анан балдар башталгыч класста иштөө мага жагып калды. Анан 1999 жылы анан билим берүү институтунун алдында кайра даярдоо курсу болду. Ошондо мен башталгыч класстын аңгыз тил мугалими деген экинчи кесипке ээ болдум. Ошондон кийин балдарды сүйүп башталгыч класста иштеп калдым. Жалал Абад шаарындагы номер 19 Сатыбаев жалпы орто билим берүүчү мектепке келип иштеп калганына 10 жылдан ашты. Ал ар бир жумушун берилүү менен жасайт. Ошондон улам окуучулары ийгилик жаратып келет. Мен өзүм бул жерге директор болуп келгениме 2,5 жыл болду. Бирок ошол жылдын ичинде эжекенин баягы чыныгы кесипкөй педагог балдардын баягы тилин таба билген, оюндагысын билген, балдарды өзүнө тарта алган, ар түрдүү усулдарды колдонуп сабактарды мыкты уюштурган педагог катары мен баалайм. Эжекенин билим берүү мыктысы деген төш белгилерди алган буга чейин эле. Андан сырткары ушул мектептин жашоосундагы бардык иш-чараларга активдүү катышат. Мен Тилекан эженин өтө ишке жоопкерчилик менен мамиле кылганын баалайм. Биз көп жылдардан бери чогуу иштейбиз ушул мектепте. Ал балдарга таалим тарбия берүүдө
эч убакта өзүнүн эмгегин аябайт. Дайыма ошол балдарды окутууда эң жаңы методдорду пайдаланат. Мисалы үчүн азыркы учурда технологиянын заманы болгон үчүн ал эжекебиз баардык компьютерге байланышкан жаңы методдор менен өтүүгө аракет кылат. Биз ушул мектептеги жаш мугалимдер ал эжекенин тажрыйбасынан үлгү алууга дайыма аракет кылабыз. Эжекке келгенден бери өзүнүн көп жакшы жактарын көрсөтүп атат. Башташ класска билим берүүдө, тарбиялык иштерде болобу. Бул 1 жылдык планды түзөп дагы жыл башталганда сентябрдан ошол план боюнча иш аткарат. Анан ишине жакшы иликтер берип атат. Канча класстарды бүтүрүп чыгарып атат. Бүтүрүп чыгарган класстарды баары жакшы иликтерге, жакшы жетишимдерге жетип атат. Шакирттерди чыгардым деп ойлойм. Алкадырова Динавар деген эжеке бар. Исакова Жылдыз деген эжекелер бар. Азыр деле катышып турабыз. Алардын да иштери мыкты. Азыр Исакова Жылдыз мектептин директору болуп иштеп атат. Ошол Базар Коргон районундагы номер 38 Алтай Осмонов атындагы орто мектепте. Коллектив катары чогуу иштешип калдык. 2016 жылы бала мектеп кособасын аттап 1 класска келгенден ошо Тилакан эжекенин колуна келди. Ошол күндөн тартып коллектив катары эмес, ата-эне катары биз мамилебиз дагы байланышыбыз жакшы болуп калды. Тилакан эжеке бул эң биринчиден жоопкерчиликтүү, сабырдуу, өз ишин мыкты билген, ишине так инсан. Мен 6 балам бар. 4 эркек, 2 кыз. 17 неберенин чоң энеси, тайнеси боломун. Эми чоң балам ал сменада экен, МЧСте иштейт. Балдарды мүмкүн болушунча жакшы адептүүлүккө, чынчылдыкка тарбияладык, окуттук, билим алышты. Бардык балдарым жогорку билимдүү. Келиндерим да жогорку билимдүү. Азыр бардык иштешип атат. Перзенттерине татыктуу тарбия берген ата-эне ар биринин турмуштан өз ордун табышын каалайт. Сабак өтүп чарчап келгенде жарпын жазган неберелери болот. Алар менен кобурашып, жомок айтып берет. Баса өзүнүн кичи уулу жана неберелери да эжейдин классында билим алган. Мына бүгүн мен силерге жомок айтып берейин. Илгери бир киши болуптур. Силер да мектепке келсеңер, билесиңер. Анын 9 уулу болуптур. 9 уулу бар, ынтымагы жок, тартиби жок, өздөрүнүн билгенин жасап жүргөн балдар болуптур. Ушул жомокту ким билет? Мен билем. Анан улантабыз кана, Нурел. Анан бир күнү 9 тең акылы жок болуп, бири-бири менен уруша берет. Кийин ал балдарына атасы чуук бергенде, чоң чуукту бергенде бардыгы сындыра албай коюшат. Атасы айла кетип, анан алар балдарын сынамак болушат, Сынамак болгондо, анан ошондой таякчаларды берип 9-на тең бирден берет. Андан кийин эмне болот? Бардыгы сындыра албай коюшат. Жок, сындырып коет, әлі. Бирден таякчаны сындырып коюшат да. Анан кийин ошол таякчалардын баарын чогултуп туруп, ар бирине берет, Ар бирине бергенде 9 таякты бир кармаганда эмне кылат? Әлі сындыра албай коюшат, Эми Нурел, сен ошол жериң эми туура айтып атасың. Ошол 9-у бириккенде эмне болот? Сындыра албай коюшат, Ошондон кандай тарбиялык маани алсак болот, Нурел? Биз ушул жомоктон. Ынтымаксыз болуш керек. Бала бакчага барганымда, эжем ошол бала бакчада эмгектенет эле. Мен өзүм баласындай, кызындай кылып, колумдан жетелеп, мени алгач билимди
алгачкы билимимди берген деп айтсам болот да. Ошондуктан эжем менен сыймыктанам. Эжем күчтүү аял, эжем эримдүү аял, эжем билимдүү аял, чыгармачыл аял. Эжем изденип күн сайын тынымсыз эмгектин үстүндө болгон аял деп айтсам жаңылышпайм. Апам бардык жакшы нерселердин бардыгы бизге калады. Биз ошонун эсебинен иштеп, үйлөнүп, жайлап жакшы жүрөбүз. Апама ден соолук каалаймын. Мындан ары да ушундайынан кайтпасын. Жакшы ден соолукта болуп, жакшы жүрө берсин. Директордун орун басары болуп көп жыл иштеди Базар Коргон районунда. Ошол убактарда апам эрте ишке кетет эле, кечинде кеч келет эле. Анан ошол мектептин да жумушун бүтүрчү эле, үйдүн да жумушун бүтүрүп, эртемен мектепке кеткиче бизге тандырга ысык нан жаап, анан мектепке жумушуна жөнөчү эле. Ошол кезде биз кичинекей элек, апамы колдоп жакындан жардам берген. Ошол атам болчу. Атам ар дайым апамы колдоп жакындан жардам берип келчү. Атам менен апам ошол бизди терезеге жеткирди, чоңойтtu, баарыбызды окутту, билим берип, ошол келечекте аныңар бүтүн болсун деп бизге дагы ошол баарыбызды жогорку билимдүү кылды. Апамдын жолун жолдоп мен дагы учурда мектепте мугалим болуп иштейм. Үйдө энилеримдин келинчектери дагы мугалим. Ыраазычылыгым өтө чоң. Себеби көптөгөн ийгиликтердин бардыгына жетишкендигиме апам себепкер болгон. Түгөнбөйт апам жөнүндө сөз айтсам. Бул эне деген эң ыйык, эң кымбат. Бул энени айтышат го, бейиш эненин таманында деп. Чындыгында эненин таманында энелерди сыйлайлы. Ушу келеткан 8 март аялдардын эл аралык майрамы менен чын жүрөктөн апамы куттуктаганча бардык эле аял затын куттуктап кетемин. Бош убактысында ар бир сабактан көргөзмө курал жасайт. Баланын эс тутумун жакшыртуучу сүйлөө речин калыптандырууга, оюн толук айтуусуна көңүл бурат. Бунун чыгармаларын койгонмун сүрөтүнө. Анан дайыма туулган күнүндө тарбиялык сааттар өтүлөт. Анан чыгармаларынан Ак кеме, Кызыл алма, жанагы деңиз бойлой жорткон дөбөт, анан Гүлсарат, Буг эне деген чыгармаларынан ушундай каармандарды бир аз кошуп туруп, атайын ушундай алып жасагам. Чын айтамын, балким жалган туйлар, чыңгыл десем ор өзүнөн куйлар. Окшоштурам мен чыңгылды тоолорго, ор койгонто улам көлкө урулар. Замандын зайыл карасаң, чыңгыл, азмандагы жылдыз. Бала кармап көрүш керек болуп атат да. Эмне ошол сабакты өтүүдө, ошол түшүндүрүүдө кол менен кармап көрүш керек болуп атат да. Ошонун методикада ошондой болуп атат. Андан кийинкиси ошол нерсенин, маселенин, мисалы үчүн ошол маселеде берилген нерсени кол менен кармап көрөт. Экинчиси неме кылат, графикалык чийме менен чийип берет. Андан кийин үчүнчүсүндө абстрактуулук деп коет, ошондо жанагы туйнтманы жазабыз. Жазганга чейин балдарда ошол көндүмдөрдү калыптандырышыбыз керек болуп атат да. Мурда биз жөн эле туйнтмаларды жазып, амалдарды жазып туруп эле анан барардан кийин туура болсо туура деп койчубуз да. Колум менен жасагандар муну кагаз менен жасалган бул. Көчмөндөр ойнолуп атты эле, ошол мезгилдерде жасалган. Көчмөндөр оюнуна карата балдарга түшүнүктүү болуш үчүн илгерки арабаларды кошуп, эне бала ошол каарманыбыз киши, боз үй, анан багдарактар, күндүн жаркырап чыгышы, биздин кыргыз элибиздин жашоосу тууралуу. 1-2 класстар үчүн маселе да койсо болот. Уяга
ары келди же учуп кетти, канчасы калды деп. Мисалы үчүн ошол айрын уясында 5 айры жашаган, же болбосо 4 учуп кетти, ошондо канча калды, уяда канча ары калды деген сыяктуу ушундай суроолорду берип, балдар өзү көрсөтүп койсоң, ушуга өзү маселе түзүшөт да. Келди, анан кетти, мынчасы калды деп. Эгер кала турган болсо, анда айырма келип чыгат. Кошула турган болсо, сумма келип чыгат. Математикалык немелер, маселелер. Буну деле маселе кылып эле неме кылганбыз. Бул жерде дагы мына 4 балапан, анан 3 уя. Ошондо эмне ашык, же болбосо бирден кирсе канча болот, экиден уяга кирсе кандай болуп калат деген сыяктуу ар кандай ой жүгүртүүлөрдү өстүрүү үчүн. Аял кишиде түгөнбөгөн энергия бар, бирок аны керектүү нерсеге жумшоо керек деген ойду карманган мугалим үйүндө чеберчилик да кылат. Кээде бош убактым болуп калган учурда ушундай кылып машинага кызыгам, машинаны жаш кезимден эле тиккенмин. Анан бул сиңдилеримин септери болгондо ушул машина менен септеринде жүргөн түшүктөрдүн баарын тигип бергенмин. Анан азыр могу кийинчерээк курактар боюнча кызыгып калдым. Анан илгерки курактарга караганда азыркы курактар бир аз өзгөчөлүгү бар. Анан дагы азыр жеңил да болуп калды. Мурун кыйналып, бирдей чеберлердин үйүнө барып, ошолордон үйрөнүп, тартып келип, карыштап келип жасаган күндөрүм болгон. Азыр болсо интернеттен өзүм эле таап, өзүм эле жасап атам. Ушундай курактар менен кыздарга ушундай курактарды кылып беришчилер. Мен дагы сиңдилериме ушуну кылып бергем. Ушундай курак менен. Азыркы мына интернеттен алгандар мына акыркылары ушулар. Анан булар деле мындай кылып жыйнап койгонмун. Анан булар бириккен болсо дагы бир ошол немедеги курактар келип чыгат да. Жогоркудай. Анан нону инче бүткөнмүн. Ушуну курап атам азыр. Якандоз, төшөк, анан жанагы шейшептерин бардыгын эле тигем. Анан ооба, мурун көйнөк тикчүмүн. Азыр жашым өтүп калып, бир аз аны неме кылдым, бирок үй тиричилигине жанагы неберелериме тиге берем азыр деле. Кемсел. Ооба, тигип берем. Анан көбүнчө үйрөтөм келиндерге. Ар бир баласына эстелик үчүн өз колу менен жасап берүүнү ниет кылат. Ал эми бул буюм Тилекан эжеге эстелик болгон. Бул машинанын тарыхын айта турган болсом, бул машина өзү кайненемки. Кайненем ошо өзү көзөт элегинде эле ушуну мага белекке берди эле. Ушу машинаны ошол жылдан бери эле колдонуп атам. Кайненем 88-жылы берди эле ушул машинаны. Өзү кийин 94-жылы кайтыш болуп калды. Ошондон бери мен колдонуп жүрөм. 40 жылдык эмгегин билим берүүгө арнаган Тилекан Алкадырова бир топ райондук, облустук ардак грамоталардын ээси. Эл агартуунун отличниги төш белгисин алган. Мугалим үчүн бул сыйлык жасаган жумушунун мөмөсү, баасы деп билет.